Assalamu aleykum kalayık kalın jurt. Ақтаңдай қайра башталдың мұның қаварынық жайынық. Қырғызстан ечен алып өткен, Қырғызста далай жар чөткен. Ошолордун улусу тобулбулу тоқтоғыл, атанын ошол басқан жол. Тарихын айтып бермекпиз буга чейин туугандар. Нурмолдо менен ал жерден молдо Нияз баянын. Қалың жұрттан айтылған қанча ал жерден алардын айтты қаянын. Бүгін тобулбулу тоқтоғыл, атанын басқан жолдарын. Анын четкен қадимге далай қолыннан ечен күйлерін. Жанымда бүгін олтырған мына қонақтар айтып бермекче. Бекболот Комузчу баш болып, атақтың елдің қадимге шайыр Садабайдай қағабыз. Барысын түгөлдөп чертип бермекче. Эмин ардагерден бұл жерде журналисттин кадимке улуу көчүн улаган, укмуштай сөздү кынаган. Барбаган жери калбаган жалаң Токтогулдун изинде. Далай басып жолдорун көрбөгөн жери калбаган. Андемесе туугандар Ақтаңдайдан абалды, тобулбулу токомдун. Залкар күүсүн бирөөсүн Садабайдай карачың атактуу бүгүн Комузчу. Кана чертип коюң бир жерден ушун кала тоого Комузду. Мына Токтогул деген өзүңүздөр билесиздер, жумурай журтка дүйнө жүзүнө таанымал киши болуп, мына устаттан шакирт өтүптүр деп, мына Затаевич менен Виноградов деген биздин бир музыкабетибиз бар, улуу музыка. Ушулардын сөзү бар да. Учитель Токтогул Ниязалы Борошев деп. Ниязалынын кыйындыгы ушул экен, баягы сөзгө чебер, жакшы адамдарга жакшы багыт берген, ушунчалык сүйөп таяп бардык жерде колдогон ушунчалык жакшы киши экен. Мына Токтогул алып чыкты. Анан эми Токомдун мен берде күүсү жөнүндө айтайын. Себеби Ниязалыны айтканым, Ниязалыдан көп нерсени үйрөнүп калды да, мына күү жагынан айрыкча. Анан да сөздү аябай тактап неметиш боюнча ал кишиден мындай өтсө өткөн, кем калган эмес киши да. Анан эми күү боюнча мына Токомдун ушу 9 кайрыгы жумурай журтка телеконкурста канча таланттарды, өнөрпоздорду өстүрүп чыгарды. Кандай сонун бир чыгармачыл инсандар чыгып, мына жогорку баага чейин мына эл артисти, эмгек сиңирген ушуга чейин алып атышат. Токтогулдук сыйлыгыбыз бар. Жарыгыбыз да Токтогулдун кесинен келип атат. Эми айта берсе сөз көп. Анан эми бу 9 кайрыктын ушундай бир керемети ушул экен. Эл эмес, акын эмес, мен деле бир 2 сабыр жазып койгом. Топ-толо ыргак уржуну Токтогул тоонун булбулу ташкындап, талант бир четтен 9 карык күү черткен. Санжыра айтса осуят, сайраткан күүсү насыят. Эми ушу Токтогулдун 9 кайрыгын чертип берейин. Чертерде айтса экен. 9 толгоп черткенде токтун эти бышкан күү, Токтогул тордон чыккан күү, топту элге кутман күү деп. Эми ошо 9 кайрыгында бир канча болуп конкурска катыштык. Жеңүүчү да болдук, балдарды да алып бардык. Алар дагы көп нерсеге аралашып, мына Кудайга шүгүр, Токомдун учугун улап келип атабыз. Мен 9 кайрыгын чертип берейин. Жакшы болот.
чоң рахмат. Мына ушул биздин тоо булбулу Токтогул атабыздын 9 кайрын кайрып бердиңиз. Дагы буйруса бир далай күүлөрү жаңырат бүгүн. Ал эми мына кадырлуу телекөрөрмандар дагы бир ирет айта кетейин. Мына биздин чет жакта ардагер журналист жана мен ырдап кеткендей деле ушул Токтогул дегенде ичкен ашын жерге коюп барбаган жери калбай Токтогул жөнүндө талай ушул кендерди казып келген агаларыбыздын бири Абдылда Капаров. Ал эми азыр сиздерге ушул Токтогул акындын 9 кайрыгын кайрып берген Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер устат комузчу Саадабай Шабданов агайыбыз. Ошондой эле мына атадан балага, устаттан шакиртке уланган улуу комузчулардын жолун улаган Саадабай агайдын шакирти Бекболот Абдывалиев. Куш келипсиздер. Эми мына жанагы ушул башталган эле бүгүн ушул көрсөтүүдө Жалаң Токтогул акын жөнүндө, чыгармалары жөнүндө, баскан жол жөнүндө сөз кылабыз. Ал эми буга чейинки биздин көрсөтүүлөрдө Молдо Нияз, ошондой эле Нурмолдо жөнүндө сөз кылганбыз. Залкар акындар. Ошол Нурмолдо комуз жагынан Ниязалы тарбиялап келген болсо, ал эми акындык жактан жанагы ошол кат сабатын жойгондон, баягы араб тилин үйрөнгөн тарабын бул жактан менимче ошол жанагы биздин Нурмолдо акын үйрөткөн деп келинет. Ал устаты болгон экен. Ошол Токтогулдун дагы, ошо Жеңи жоктун дагы устаты болуп жүргөн экен. Эми менимче бүгүнкү ушул көрсөтүүдө чу дегенде эле Кетмен төбөгө барып биз ошол Чолпон ата өрөөнүндө Токомдун жерине барып музейин тартып, ошол жердеги баягы бир кыска тарых бар. Токтогул өзү теги каяктан, Токтогулдун өзү баскан жолу кандай болгон, ошо чогуу көрөлүк. Ар бирибиздин эле кичимекенибиз бул биздин эч нерсеге алмаштыргыс айылыбыз. Туулуп өскөн айылынан чыккан инсандары менен ар бир замандашыбыз сыймыктанбай койбойт. Анда сөз башынан болсун. Мына ушундай өз айылынын сыймыгы, ал эле эмес ошол районго аты берилген Кетмен төбө өрөөнүнүн Чолпон ата айылдык округунун Капталарык айылынын айтылуу тоо булбулу Токтогул Сатылгановдун бозала чаң болуп көчө боюнда ойноп жүргөн бала чагы деги эле бүтүндөй өмүрү өткөн жерине, кечи мекенине атайын ниет максат менен ал жердеги Токтогулдун урпактары, айыл тургундары жана музейи менен таанышып, акындын арбагына таазим этти. Не бир деген керемет байлыктарды, маалыматты, материалды батырган музейине кирип, ал жерде акындын дүйнөсүнө дагы да тереңирээк сүңгүп кирип таанышып, ал жердеги акындын кармаган туткан буюмдарын көрүп, кенен маалымат алдык. Токтогул Сатылгановдун музейинде турасыздар. Токтогул Сатылгановдун музейи 1989 жылдын 5 октябрында ачылганда, мына ушу 3 экспозициялык залдан турат музей. Мына ушу биринчи залы, кыскача айтканда, биринчи залы мына ушу акындын төрөлгөнүнөн баштап, кайсы жерде төрөлгөнүн, андан кийинки балалык чагы, андан кийинкиси мына башталган чыгармачылыгы, анан сүргүндө кеткендегиси кайта сүргүндөн келгендегиси менен камтылат. Биринчи зал. Экинчи экспозициялык зал. Эми аяка жеткенде айтайын. Мына биринчи залында ушу Током, мына азыр турасыздар мына Чолпон атада. Бул жерден 2 километр өйдө Куш суу деген айыл бар. Ошол жерде Кыша деген кыштоодо төрөлгөн да өзү. Өзү түпкүлүгү ата теги мына айтылып, мына жакта жазылып турат, айтылган боюнча ал айдан Сарттар уруусунан чыккан булар. Сарттар уруусунан анан ошол уруу 4 урууга бөлүнгөн. Кудаян, Атаян, Сасык, Мадыш болуп. Мына ушу Чолпон ата айылы. Да көбүнчө Атаян уруусу жайгашкан. Ошо өзү жашаган жана өзү төрөлгөн жерде Сасык менен Мадыш Куш суу айылында. Балыкты деген айыл бар, мындан өйдө дагы тоо айылдар бар. Алар Кудаян уруусу деп коет. Мисалы үчүн менин кайын журтум Кудаян уруусунан. Жан дүйнөбүздү элге көп тараган кызыктуу, таң калыштуу маалыматтарга байытып, анан да кызыгы Токтогулдун кайда барса жанына ала жүрчү, ал эле эмес ыңгайлуу кылып чапанын ичине сала жүрчү комузу ушул мезгилге чейин эч кимге берилген эмес экен. Жергиликтүү эл өздөрү ыраазы болуп, акынга тоо булбулу Токтогулдун чапанын жаап, комузун колго берди эле. Биздин акында жөн турбастан ал жерден момунтип төгүп жиберди. Saymaday qoz şebeken, say-saydayda göleken, asman tire toğların, asman ataklı getken töveken, şarıkayın şamşıkan, tügönböz tuz
Музейге кирүүчү жалпы замандаштарыбыз катары кол жазмабызды таштаган соң музейдин алдында жалпы эстеликке сүрөткө түшүп, андан ары Узун Ахмат дарыясынын жээгин бойлой музейден 3-4 чакырым алыста жайгашкан демократ акын Токтогул Сатылгановдун кабыры коюлган бейитке көздөй бет алдык. Бул жерде Залкар акыныбыз Токтогулдун өмүрлүк жубайынын жана баласы Бабажандын жанада шакирти болгон элибизге көп жерди элди мактап ырдаганы менен жаккан улуу акын Коргол Досуулунун да кабыры бар экен. Алардын арбагына багыштап Куран окулду. Токтогулдун шакирти Коргол болгон болсо, Коргол өзүнө шакирт кылып Тууганбай Абдиевди тарбияласа, Тууганбайдын шакирти Элмирбек чыга келди. Албетте, Акканарыктан суу агат демекчи, бул өрөндө да мындан ары эчен залкар инсандар чыгат деген ишеничтебиз. Кадырлуу телекөрөрмандар, сиздер азыр биздин бул жердеги залкарлар менен, улуу инсандар менен чогулуп, Тоо булбулу Токтогул акындын Чолпон ата жергесинде, Кетмен Төбө өрөөнүндөгү ушул музейинен ошол жердеги өзүнүн жердештеринин кептерин уктуңуздар. Эми сөз кезегин Абдулда агай сизге берсек. Эми сизчелик билген Токтогулду менимче чан деле адам кезигет. Токтогулду бул жөнөкөй эле кокусунан чыгып калды деш мүмкүн эмес. Бул кайыбынан келген улуу акындардын бир кыргызга берилген белеги да. Муну үстүртөн айтып, андай мындай деп, кээ бирлер Токтогулду төмөндөтүп, баланчага барганда мындай болгон экен, ана барганда мындай болгон экен дебейт. Муну Теңирим өзү кут таштаган киши. Эми тагдырды ар кандай боло берет. Бул жанагы Керимбай болуш эле жамандап эле кестирип ирген, андай мындай деш да мүмкүн эмес. Керимбай сот эмес, прокурор эмес, тергөөчү эмес. Ошо мезгилдин эмесине кылтагана илинип калган. Ал эми Токтогулдун Ладышев дегенге айтып берген, өзүн оозмооз сүйлөшүп айтып бергенине караганда, Токтогулдун өзүнөн кеткен, катышкан анжан көтөрүшүнө, орустарга каршы үгүт жүргүзгөн, мисалы үчүн Базар Коргон, Сузак тарабына 2 жолу келип кеткен экен. Шабдамай Абдырамановдун эмеси боюнча. Ошолордон анан кийин айылга барып, шейбил болушка жолугуп, олордун кыргыздар жеринен кандай сүрүлгөнүн берекеттерин бардыгын 1897 жылдан баштап жүргүзө баштаптыр. Ал эми анжан көтөрүшү 98 жыл башталганда 1 жыл пропагандист идеолог болгон. Ошол илгеркилердин эмеси мындай иштерге ушул акындар гана жарай тургандыгын билген. Ошол көрдүңбү? Муну изилдеп калдым. 1989 жылдан 125 жылдыгында Токтогулдун. Кокустан изилдеп калдым мен. Бир Амирбек Муратов деген Иркутскиде ички иштер эмесин иштейт экен тармагында. Ошо жигит менен таанышып калып, ошол Иркутскидеги эмени жөнөттү, архивдеги Токтогулдун кесилгенин, нече жылга кесилгенин, андай мындайлардын бардыгын толтурулган эмелер, документтер. Ошодон баштап анан Кайран Током баскан жол деп туруп жаздым, элди тааныштырдым. Мынандай болгон экен, 7 жылга кесилген экен. Анан каяктан жүрүп бул 5-чи бошой турган нерсе бошотпой койгон деген нерселерди изилдедим, бирок ар кыл ача болуп калды. Менимче, мына телекөрүүчүлөргө айтып коеюн, Токтогул качкан окшойт бир жолу. Качып, ошонусуна бир 3 жылбы, 4 жылбы кошулуп калып, анан 1905 жылдын ояк буягында качып жөнөгөн экен дагы. Ошодон куугунтук жеп 7-8 жыл Кытайдагы Кыргыз автономиялык областына барат. Ал жерде жүрөт темселеп, Кетмен Төбөнүн токоюнда жүрөт, түштүккө келет, эми жүрбөгөн жери жок, батпайт. Бирок ошондо эле. Акырында анан кийин колго түшүп, 10-жылы Жуманалы болуш силерге тууган болсо керек. Ошентип анан кийин ошол жерден колго түшүп, анан кийин 4 айдан кийин бошоп келет. Ушул кезге чейин ушуну далилдей албайм мен. Кыргыздын бири далилдей албайт. Караганды, Соркөл, ояк буяктан бүтүн изилдеп келген Токтогулдун жолун. Бирок эч жерден чыкпайт. Менимче, Омбуда жүргөндө качса керек. Омбудагы түрмөдө камап жатты 30 ай. Залим Паша Николай солдатына урдуртуп, зар какшатты ушундай дейт. Бирок изилдеп келсем, калктын айтышы боюнча кетип калыптыр 16 ай экен.
Ушул 16 айдын бир жеринде бул жолдо качканбы, Саратовдо качканбы, Москвада качканбы, архивден табылбады. Ошон үчүн азыр жалпы элге кайрыларым Токтогул 150 жылдыгы мына 1 жылдан кийин келип калат, Кудай кааласа. Токтогулду ошол тиги Жалал Абад областынын немесе жетекчиси болуп турганда Осмонов, Бекмамбет Осмонов өткөргөн тоюнан кийин муну эстеген, муну изилдеген киши жок. Мен өзүмүн каражатым менен ушу жөн эле барып изилдеп, Карагандан бери изилдеп келдим мен. Ары жагына жете албадым. Себеби акча каражаты керек, башка керек. Аны эметкен өкмөт камсыз кылыш керек. Азыр эми Токтогулду мына көрөсүңөр, дагы 4 айдан кийин ызы чуу башталат, токтом чыгат, андай мындай болуп. Ошого чейин Токтогулду изилдеп келиш керек эле бир топ. Ар түрдүү кемелерин, Токтогулдун баскан жерлерин, кайсыда кыйынчылык көргөн, андай Токтогул жыргаган жок. Келгенден кийин куугунтук жок. Анан кийин иребелсе башталды. Анан кийин кулакка тартуу башталды. Ошентип ызы чууда жүрүп, 32-жылы декабрь айында ошол Ладышев жазыптыр. Акыркы жолу Эшкемпир Датканын эски короосунда чалдыбарында ырдап, бу дүйнөнүн өтөр кетерлигин, Советтер Союздары жардам бербегендигин, коллективде жүрүп эзгендигин, Сталин жөнүндө бир топторун эметип туруп, өлөрүнө бир ай калганда акыркы ырын ырдаган экен. Бу дүйнөгө келдим, мен жакшылык нерсени көргөнүм жок. Эл деле көргөн жок мени менен деп. Ошондой улуу акындардын бардыгын, гумандуу акындардын бардыгын жаап кое берсек, эртең ким улайт? Азыр бизди мындай ырчылар жөнүндө, акындар жөнүндө, эски мамлекетти түптөгөн кишилер жөнүндө мүмкүн эмес. Анын Токтогулду айыптаганы бир жер. Токтогул деле Байманапты мактап ырдаган, ырчынын милдети ошол болгон. Бала чакасын багыш керек, ошентип такшалган, өзүнүн окуучуларын тарбиялаган. Мисалы үчүн Эшмамбет тарбиялаган эмес экен, арты өчүп калды. Анча-мынчасын кийин топтоп жүрөбүз. Мисалы үчүн мына Калык деле тарбиялаган эмес көбүн. Сарыкунан деп, ошо Каракунан деп туруп ошолорду эметкен, ал эметип чыкпай калды. Заман ошондой болгонбу. Ошон үчүн Токтогулду кемсинтпей, антпай эле Токтогул өзүнүн 19-20 кылымдагы алдыңкы кыргыз акындарын баштаган, ырчыларын баштаган, бул өлбөс, өчпөс артында калтырган эмелерин биз Токтогул үчүн ошол үчүн эметилбейт. Жакшы кишини жакшы дейбиз, начар ырчыны начар дейбиз. Эшик ырчыны эшик ырчы дейбиз. Ошон үчүн Токтогул өзүнүн деңгээлинде бир дагы кишинин көңүлүн калтырып, бирөөгө жаман сүйлөп, бир жагынан анын түрмөдө кесилип, анжан көтөрүшүндө шылтууланып кесилип, ошентип кордук көргөндүгү себепчи болсо, экинчи түпкү акылы бар. Эми мына 150 жылдыгына карата айта турган сөздөр бар. Азыр Ысык көлдүк туугандарын бүтүн акелерин чыгарып өттү, белгилеп. Эстерик тургузган эстерик тургузуп, башкасы башка. Чүй боору болсо, баатырларын даңктап чыкты. Ал эми таласык туугандарым болсо, Манастын айланасында бардык ыр эмеренин чыгармаларынын бардыгын ошонун айланасында кошуп келип атат. Аксырык туугандарым билесиңер, Нурмолдону, бир жагынан жеңи жокту, анан комусун Ниязалыны, ар өзүнүн эмеси. Эми Токтогулга келгенде эле биз ушул мына өрөндөн эмес эле мунуну колдоо деп айтпайбыз. Айтабыз биз. Сарттар улусунан Адыгиненин кулуну. Ал өзү 1859-жылы мына Папан Туруктан барган атасы. Андан мурун Төлөнбай дегендер барган, Кокон хандыгынын тушунда. Барып ошолор орун очок алып жайланышып калгандан кийин Рыскулбекти тиги эмеден Кокон хандыгынан кутулдуп, камактан кутулуп чыгаргандык үчүн эки жигитке эжелип сиңдилүү бир жакшы эле дөөлөттүү кишинин кызын алып берип, ошолор туруп калып байыгандан кийин алар келип үгүт жүргүзүп отуруп бардыгын кетмен төбөгө барган Сарттар улусунун ошол курамында. Эми Сарттар улусунан депутаттар деле, өкмөттүн жетекчилери деле бар. Алар да бир ойлонушуп, мына Ысык көлдүктөрдө эле тартынбай эле ортодон эметип өткөзсө болот. Бул дүйнөлүк масштаб болсо, Советтер Союзунун масштабындагы эң алдыңкы Сулайман Старский деле мактап жүрбөдүбү? Токтогул, Жамбыл бул экөө үзөңүлөш өскөн. Ошон үчүн биз Токтогулдан эч нерсени аябай изилдеп келишибиз керек. Мына Карагандыга барганда, мына казак бул башка журт эмес, өзүбүздүн эле журтубуз. Ошон үчүн жанагы эмеден Маданият министрлигине уюшулуп аткан эмелерди, артисттердин бардыгын эметип туруп, Токтогулдун жүргөн жерине
ошо жерине изилдөө жүргүзүп бериш керек. Казак менен кыргыздын байланышын күч алдырыш керек. Антпесе болбойт. Биз ажырым болуп калдык, чек араларды бөлүштүрүп. Ошондой кылбасак биз кеч калабыз. Токтогул аркылуу көп нерсени заманды немелерин мына балдар да түшүнбөй калды. Токтогул канчанчылык туулган. Эмне керек десек, илгерки кишилерибиз биздин илимдин доктурлары эме сасык жийде да туулган деп коет. Жийде сасык болот. Саз жийде экен кийин барса. Токтогулдун немесин көрүп көрдүм да имараттын ордуна тургузулган. Ушундай каталарды кетирген. Эми мына сизди аябай жакшы мына биздин калың журтка сөз куруп бердиңиз. Дагы айтылар. Ал эми биздин ушул Актаңдайдын казынасынан ошол Токтогул акын Алымкул менен көп айтышкан, Эшмамбет менен айтышкан, ошол баягы Алымкул акындын уулу Замирбек Үсөнбаевдин ошол аткарган чыгармасын кичине эскерүүсүн угайлык. Жанагы сөз тугары менен эле током сыртта турган мени касай, бага мындай деген ырым баштап калды дейт. Аргымак кечет как жарып балам агымдын көкмөк дайрасын. Азамат чыксаң элиңден айлы көрөт пайдасын. Ажалдан башкаң иш болсоң акылдуу табат айласын. Атайы көрөм деп келгени менин Алымкул балам кайдасын. Бүгүн берен үйтүктү мына бүлкүлдөктүн сазына камакта жүрүп картайган балам кайгырдым өткөн жашыма. Кадырла бер чакырып келип турам ашына кайнатаңды көргөнсүп качып менен дой жашымга. Алыстап качып жүргөнчө балам атаңдын келчиң ой кашына. Ала барчын айлансаң Алтай качат бүргөнгө аргымак күлүк ат жарайт алыска болжоп кингенге. Ак каркыра жар жарайт алышып ойноп сүйгөнгө. Армансыз өткөн бир жан жогу балам ас күнгү жалган дүйнө. Айланып учкан ал төрдөк балам аралап консо көл мындан атчы берип калың эл аршып ашып той келдим да. Атагы чоң таластын аралап далай көрдүм да. Алымкул балам кайдасың акын токоңдой мен мында. Кайрылдап учкан ал төрдөк кайрылып консо көл мында. Кара байрак сырнайса карсылдашчың ер мында. Кайда жүрсүң Алымкулум ошо кадимки током мен мында. Артымда жаштар калса деп балам аруак ушул тилегим. Атайы көрөм деп келип Алымкул балам жүдөдүң аштараса кетермин аз эле күндөй жүрөмүн. Кылтыстап качпай келсеңчиңи жубарбек кызымдын бербем бүлөм деп током ырдаганда эле үйдүн ичинде бир аксакал киши айтып калды дейт. Ай, ал кандай куутум ушукпал экен. Элдин баарын тынчын алып током ырдап атканын токтотуп барап келгиле деп эле бир эки жигитке айтты дейт. Сыртта аттарды кармап турсам эле Алымкул барсыңбы дейт. Бармын десем эле экөө баа коондан кармаган уурдай кылып эле эки колтугуман сүйрөп боз үйдү көздөй алып кирди дейт. Баа тебетейим басылып кийилип калыптыр дейт. Мурдумдун терин бүр сүртүп алып, төрдө отурган токомду алып, колун кармап учураштым дейт. Ошондо менин колумду кармап током мындай деп ырдап атат дейт. Алымкул сен да баламсың, атаңдан үлгүң аларсың, эскерип атаң ойлосоң элге сөзүңдөй жаярсың. Ылдам болсоң акылың ырчылык жолун табарсың, алмадай башың соо болсоң ажалды өлүм кесирден. Эки күн танбай ырдасаң элди эл жатабайт той сөзүңдөн. Бир кезектен Алымкул карегер тандап миндикпи, карып жан тынчта турганда камактын жөнүн билдикпи. Халкка керек кайран баш бир күнү кайрчылай дой сүрдүктү. Күн түн талбай сайраган күкүгүң элем элимдин күлпөтүн көрбөй картайдым гүлдөгөн жаштык өмүрдүн. Эскирип картаң болсом да экинчиң элге көрүндүм. Каргадай топчун кайгысың ошо кайратына калды көңүл. Колтук жагың томтоет балам комузуң болсоң алып көр. Кулагын бурап тегиздеп кол ойнотуп той чалып көр. Кайгырган жүрөк кубансын балам кой жоргонуңду салып көр. Айлың талас болсо да бир балам деп жүрөйүн. Токтогул атаң токтолубу балам сага да кезек берейин деп током токтоду дейт. Ошондо током маңдайына малдашырып отура калып, эки көзүмүн чылк жумуп, Токтогул мында эмес кайдасың деп ошондо учурашып турган жерибиз дейт атабыз. Ошондо 15 жашта экен. Ошондо улуу токомо мындай деп ырдаган экен атабыз. Elimde жүргөн кезимде эстедим эле өзүңдү, эңсеп жүргөн мен элем эшитте
tepşidin sözüngü erçitip jüdüp jöngü salan elde ditkendoy eseylek gözüngü akçınarga bulbuldoy kongon tokum esembe aldı sangır kız ermege bolgon tokum esembe aldınadan kan salbagan jorgom tokum esembe gökbarikti tokoygo kongon tokum esembe kırgız eldin kökügü bolgon tokum esembe günüge çıkıp baygalgana alışo jorgom bir tokum esembe evi jok жерден Sibirge aydap ketdi deçelle eki kolun ardını baylap ketdi deçelle esendeship Kırgızga sayrap ketdi deçelle elin algan jorgodoy jaydak ketdi deçelle kaptaсын selge karmalıp harmap ketdi deçelle kara gözü çolpondoya jaynap ketdi deçelle kayır koş aytıp Kırgızga sayrap ketdi deçelle kаңтарыбы койгон jorgodoya kayran kişin jaydak bir ketdi deçelle kayrılıp talga konumbu kalkırçısı kolombu kaşaң atтай kılçaktap же kalkımdan çıkpay solombu kargaday bolgon bul balaң kantkende jülüp oңoldu aytıp ket toko sonumdu akындык nuska jolуңду azda bolsa көптөгөр aytkanym tamam bolundu men делеңи sizdin balaңsa alışo berip koy toko bolundu деп барып кайра колун алдым деп эскерет. Мына кадырлуу телекөрөрмандар, сиздер Актаңдай телекөрсөсүн көрүп жатасыздар. Актаңдай телекөрсөсүндө биздин Тоо булбулу Токтогул акынды эскерип жатабыз. Анда ошол бүгүнкү көрсөтүүдө далай жакшы үч комуз менен ийгиликтерге жеткен Бекболот Абдывалиевке кезек берелик. Токомдун күүсүнөн дагы бирөө жаңырсын. Жакшы болот. Эми мына биз азыр Токтогул атабызды эскерип отурабыз. Эми ошол бир мезгилде жашап өткөн биздин залкар комузчуларыбыз, аталарыбыз ошолордун күүлөрү менен тарбияланып, анан биз ошол күүлөр менен кайра кийинки муунду тарбиялап жүрөбүз. Анда эмесе ошо Токтогул атабыздын бала кербез чайкама деген күүсүн баягы балдар ансамбльде ойноп жүрүшөт. Анда ошол күүнү чертип берейин.
мына биздин токомдун күүлөрүн канча оркестрлерде жеке комузчулар жана Садабай агай айтып өтпөдүбү, канча инсандар кыргыздын ушул таланттуулары Токтогулдун күүлөрү аркылуу көп наамдарга жетишип, көп ийгиликтерге жетишип, биздин дүйнөнүн көп булуң бурчтарын кыдырып жүрүшөт. Бекболотко дагы чыгармачыл ийгилик каалайлык. Биз ушул Актаңдай телекөрсөтүүсүнө атайын Бишкек шаарынан Кыргыз Улуттук илимдер академиясында эмгектенип келген биздин Кыргыз Республикасы маданиятына эмгек сиңирген ишмер акын Омор Соороновдун дагы Токтогул жөнүндө изилдеген дагы айтылбаган көп бир катылып жаткан айтылбаган сырлар бар экен. Ошону тартып келдик элек, ошону коюп берелик. Кол жазбалардагы материалдарды караганда ошол жерде бир 150ге жакын адамдын айтып берген сөздөрү бар экен. Ал эмес Токтогул менен бирге жүрүп 5 жыл, 31-ci жылдан 33-ci 3 жыл экен, 3 жыл бирге жүрүп, ошол Токтогул районунда биринчи секретарь болуп иштеген Жумай Жылкыбаев дегендин айтып берген бир өтө окумуш эскерүүсү бар экен. Аны Сырдыбаев деген биздин окумуштуу бар ошол жазып алган экен. Анан кийин Николай Ладышев деген орус жазып өткөргөн материалы бар экен. Жана ошого окшогон 150ге жакын адамдын материалдарын окуп чыккандан анан кийин жанагы көңмөк сөздөргө жооп катары ошолордун сөзү менен далилдүү фактыларды келтиришчү Токтогул жөнүндө китеп жазып бүтөйүн деп калдым. Эми ошондун ичинен мен баштаганда ошол эң жаман сөз түшүнбөгөн мажес адамдын чыгарган ушагы деп билем мен мына жообарт эле Токтогул кылып койгон. А тескерисинче Токтогул жообарт Токтогулдан чыккан деп айтканга оозу барбай ошентип айтышкандар бар да. Эми мунун тереңинде көп нерсе жатат. Негизги маселе Токтогулду билбегендик, экинчи маселе Токтогулду көрө албагандык. Себеби Токтогул деген ушунчалык төрт тарабы төп келген өтө зор талант экен. Бул комузчулук жагынан дагы, артисттик жагынан дагы, төкмөлүк жагынан дагы, айтор ушул көркөм өнөрдүн бардык тарабынан, сөзмөрдүк жагынан, тарыхты айткан жагынан да бул өтө зор талант экен. 1929-жылы Калык, кадимки Каражаак Калык акын Токтогулдун шакирти, эң сүйүктүү шакирти. Анан Жумгалдан Токтогулга барып, Кетмен төбөгө барып, анан Токтогулга жолугат. Мурда Токтогулдун жанында жүрбөдү беле. Анан кийин өзүнүн айылына кеткен да кийин. Анан ошо барып жолугуп 29-жылы Токтогулдан сураптыр. Тoko, былтыр сизди өкмөт Бишкекке чакыртып кеттилер, кандай сыйлык, кандай эме алып келдиңиз дептир да. Десем дейт, ошондо Токтогул ушундай эме болуп туруп, мына ырды бир топ ырдан дейт, ошондо муну Токтогул Калыкка мынтип айттыр. Балам кулак салгын чын кепке, чакырып барды Бишкекке. Барбайт элем өзүмчө, чакырып алды милдетке. Милдет катары өкмөт чакыргандан бардым деп атат да. Кээ бирөө сүйсө токо деп, кээ бирөө мени сүйбөдү. Келжиреп калган экен деп, кээ бирөө жаман сүйлөдү. Карып турсуң чал деди, кайра кетип кал деди. Карыганда жанды кыйнабай, тынч эле жатып ал деди. Деп ошол баргандагы нааразылык оюн ошол 3 түрмөктөгү ыр менен Калык жазып коюпту. Бул Токтогулдун ыры бул. Анан ошондон башка да бир топ нерселерди айтышса керек, экөө бирге жүргөнүн. Анан ушуга эмне себеп болгон? Ошол 28-жылы чакырганда комиссия бар. Ошол
ошо атактуу ырчыларды, комчуларды, башкаларды чогултуп атканда, маданият үйүнө чогултуп аткан. Анан ошондо калык айтат 31-жылы 31-жылы барыптыр калык. Барганда Токчоро Жолдошев деген анда маданият илим министри болуп турган өтө адаятчы чоң киши да. Анан ошол Токтогул жөнүндө мынтип айтыптыр да. Токтогулдан көрө биздин Осмонкул акын эке деп айтыптыр калык. Калык ошол жерин айтып алып абдан күйүп бышып, анан бир нече нерселер ойлорун жазган, ошо жазмасында бар. Эми ал берде Токчоро Жолдошевду күнөөлөшкө да болбойт. Себеби Токтогулду билбейт ал. Ал түштүктө жүргөн Токтогулду кайдан билет? Бияка келип ырдаганы көп укпаса. Андан кийин экинчиден дайыма Осмонкулдагы чоң акын. Аны менен ырдагандар баарын угуп жүрөт, көрүп жүрөт. Анын үстүнө Токтогул алыстан келгенде чарчап келип, анан дагы келип чайканада жатат экен. Ал чайканада жатканын көп жанагы немелер жолугуп, Бөрү Кенесары деген бир топ ойлорду жазган. Ушундай киши ушу чайканага жаткан коюшабы деп капы болуп үйүнө апарып 3 күн меймандаптыр да. Мына кадырлуу телекөрөрмандар, сиздер Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын алтын казындасында сакталып жүргөн биздин Тобулбулу Токомдун кыска болсо дагы тарых таржымалынан көрдүңүздөр үзүндү Омор Соронов агайдын. Эми Абдулла аке айтсаңыз да дагы ошол Токтогулга ушул баш отуңуз менен киришип, ошол Токомдун жолун изилдеп, Током кандай болгон, сизден башка жан жок беле же сизге зарыл беле ушул сизден башка адамдар деле изилдебей койду да биз билишибизге караганда. Эми зарылчылыгы ушундай болуп калды. Токтогул түшүмө кирди. Өзүбүздүн жайры бар, кичинерээк болсо, чаканыраак болсо дагы. Ошол жерде боз үйдө отурат Токтогул деди. 2 боз үй катар тигилген экен, ошого барып туруп эметип, Токтогул алдыр чыгып кетти деди. Анан артынан кетип атып ойгонуп кеттим. Анан эртеси эле баягы Токтогулдун китебин 1-томдугун 76-жылы чыккан, аны ачып карадым. Карасам ошо ачарым менен казак жериндеги ыры чыгып калды. Дедим, ушуну изилдейин дедим. Себеби Токтогул өзү кайсы жерде жүргөндүгүн айтыптыр. Аны биз аттап өтүп кете берген экенбиз. Караганды Соркөлдөн караңгыда өтөйүн, ыраазымен казак эл, уруксат болсо кетейин деп атат. Бу Соркөл дегенди картадан таап алдым. Анан кийин ошол ал жерде Абитай Акмат дегендер чогур ат мингизип жөнөтөт Токтогулду. Эми ал жөнөкөй эле кишиге мингизе бербейт. Анын улуу чоң, таланттуу, ырчы экендигин билип туруп мингизип атат казактар. Ошол жерде 15 күн акча чогултуп жүрөт. Той топого барып, антип Бурулча деген кемпирге барып, торпогун уурдадың деп бир жалага жыгырып, анан жанагы караңгыда кетип калайын деген ошонун. Анан кой ыраазымын дегенден чогур атты мингизип, ал жерден дайындайт. Байсейит деген айылды паана кылып ал деди. Ал жерде менин жег жатым Абдулда деген бар деди. Ошо 180 километр экен. Ошону адашпай таап, Балкаштын үстү менен жүр дейт. Саздуу жерлерге тыгылып каласың деп көрсөткөн жеринен келип, Байсейит деген айылды таап, Абдулданы таап алат. Анан келип мен хат жазып атып, орталык Казакстан дебестен билбейм датын. Караганды облустук казак тилиндеги гезитке деп туруп жазып, Токтогулдун кийин жанагы казак жеринде ырын жөнөтүп, эметкенден чыгарышыптыр алар. Март айында, декабрь айында, 3-жылы. Андан кийин анан кызыгып калдым мен, токтоптур. Табылбай уюп туруп калды. Анан худду ошол Байсейит деген айылды паана кылып ал деди дегенди изилдеп туруп, казактарга жазып жөнөттүм. Алар алып, Байсейит деген айыл 45 километр экен, Карагандынын борборунан. Ошол айылда Байсейит деген киши өткөн экен. Байсейиттин балдары, ошолордун кабырстандарын баары барып, кийин көзүм менен көрүп, анан кийин таап алдым.
Тағы анан қазақтарды естіп қалдым. Мына Байсай деген ауылың қай жерде? Менің басымды айландырмай тауып беріңдер қазақ бауырластарым деп, ошодан кейін табылып қалды дағы. Анан кейін изилдей баштадым. Ошентип Токтогулдун бир жагынан олиялык касиети бар киши экендигинен табылып отурат. Ошол эме жердин аттарын айткандыгынан табылып отурат. Башка болсо бир койун жедим дагы ошо эметип баса бердим деп ошону унутуп калмак. Анан мында эң салым калыкка таандык. Калык ошону төкпөй чачпай бизге жеткизген. Анан калыктын жашырганы Сталиндан кимдер коркпогон. Ошодон коркуп, алым пулдары коркуп, ал байлардын үйүндө ырдагандыгын, кимди мактап, үнө аракеттерин бардыгын жапкан. Берекетке карабыз деп. Ошон үчүн көп маалыматтар бизге жетпей калды. Азыр деле кеч эмес. Кетмен төбө өрөөнүн Токтогулду Эшмембетти көргөн бир да кишини таппай койдум мен. 2 жолу бардым Кетмен төбөгө. Бирок башка фактыларды таптым. Жалага жапкан Которбочу Данаев деген бар экен. Сарыбагы шурусунан экен. Ошо жердеги 98-жылдагы көтөрүшкө катышкандар бардыгын орус тилин билет экен да. Бардыгын каралап берген ошол экен. Кийин Карасакал Жанал дегенге ыраазычылыгын билдирген эми бар Токтогулдун. Ошого эметип туруп Карасакал Жаналды таппай койду, мискин билбейт. Эми Токтогулдун адамгерчилиги ушунчалык ошо Данаевди Эсенбай элде жок экен деп атайын кайрылган. Келип бир сөгөбү, башка кылабы, ушундай акмактык кылдың эле келди мисалман деп айтабы, аны мен билбеймин. Бирок келсе Эсенбай өлүп калдыр. Дарыяга таштап бериптир Нарынга боюн. Себеби анда билип алыш керек. Ахметжан деген ат коюп, орустун бир дабдырраак жигитин ошол жерге күрөң деген уруудан саяктардын Бермет деген келинди алып бериптир. Сүннөткө отургузуп туруп. Ошону келип алып туруп, орусу сүннөткө отургузду, зордоп деп туруп, ал билинип калгандан кийин Эсенбай уюштуруп өзүнүн жигиттери менен барып Нарындын кашатынан таштап жиберет экен дагы кыштын күнү декабрда. Нарынга акпай эме болуп калыптыр, музга катып калыптыр. Аргасы кеткен. Анан текшерүүдөн мойнуна коюлуп, келип Нарынга таштап өлгөн. Ошондо Эсенбай элде жок дейт дагы. Эми бул мындай эметкен доо коюш болбойт. Тооба келтирдим деп туруп, тооба келтирген Токтогул. Ушунун аркасынан бекер эметкен экен мен. Эсенбай элде жок экен деп туруп. Токтогулдун улуулугу, ары кечиримдүүлүгү дагы. Мынандай жерлер бар. Ошолорду изилдедим. Аны менен кошо Эшмембетти изилдедим. Келип барып Эшмембетти айынан билген барбы десем, Эшмембет кайын журтунда жүргөн экен. Эме Толук деген жерде, Чоңкорордо. Ошо жерде анан кийин жайында өлүп калат экен. Жайлоодо 60 жашында мешеле. Анан чийнеге салып өлүктү жүктөп келгиче менин саяк туугандарым кетип калыптыр күйгүмдө калып. Анан Жаңыбай деген, Шакыр деген уруудан Жаңыбай деген болгон экен, ырчы. Кечеги Семетей чемелер болсо керек ошол Жаңыбайда Токтогулда жүргөн. Анан кийин ошол өз колу менен көмүптүр, жашырыптыр. Бирок четирак жерге көмүп коюптур. Же кошпой койгонбу, же өзүнүн суранычы Эшмембеттин, мен анысын билбейм. Ушуга окшогон Бууракандын белиндеги айтылган жерден 6 серия кылып, ошо карагандан бери бардыгын тапшырып койгон. Мынандай бир эме бар да, мына Токтогулдун тогуз кайрыгы жөнүндө сөз болуп калды. Мына Сатар Жумабаев деген журналист бар эле, сен тааныйсың. Ушул киши патриот киши экен да. Өзү элди чакырып, чыгармачыл адамдарга барыш келишин төлөп, ушинтип жүрүп уюштуруп, кийин анан айылдан, райондон, областтан, шаарлардан болуп ушинтип мына тогуз кайрыктын аркасы менен жана айтып кетпедимби? Канча биздин жаштар өсүп атат да. Анан эми ошол бир эле кишинин ошол салымы тогуз кайрык деген телеконкурсту уюштуруп койду. Анан ыргесе деген кетти, башка келди. Ошондо эле баары бир комуздун өзү эң негизги улуу күйлөнүшү тогуз кайрыкка күйлөнүш. Өзү бир азыр мына Нурак 20дан ашык күйлөнүш кылып атат. Баары бир ошол мына тогуз кайрыкка күйлөнгөн күйлөнүш бул дүйнө жүзүндөгү бардык элдин тилин айта алат да. Эң негизги күйлөнүш. Мен ойлойм, Токтогулдун улуулугу ошонун генендиги мына комуздун күйлөнүшүнө байланыштуу болсо керек. Мына карасаңар. Мына Токтогул деп турат, карабайсыңарбы? Токтогул тогуз кайрыкка күйлөчү деп коет. Эми
Бул эми бир эле баягы Токтогулдун Bir üzüm. керемети, бир кайрыгынын эмеси. Мен ойлойм да бул эме улуулук жактарын жакшы айтып атат. Мына Ниязалы абанын бир айткан сөзү бар. Токтогул келиптир да Ниязалы жокмуш. Анан келип комузун алып, чертип, анан кечигип кеткенде кайта илип коюп кетип калыптыр. Анан Ниязалы келип эле комузун кармаса экен, кармаса күүлөнүп турат. Анан мындай карап кемпирине сураса, бирөө келди эле, анан күтүп кетип калды. Эй, Токтогул турбайбы? Чаптыргыла деп анан бир эки бел ашып кеткен адам кайра чакыртып, анан ушундай кылам. Мына бул деген адамдардын улуулугу, бирине кылган мамилеси, анан илгеркилердин бир жакшы жагы, бирин жамандаган эмес да. Мына жеңи жок. Токтогул менен ырдашып мындай эме айткан эмес. Көчүрүп барган, Күчөрткөн. коросуна. Анан кийин кайра Ниязалынын алдында күчөртпестен ырдап, ушундай бирин-бири колдоп, кубаттап жүргөн. Ошо себептен алардын улуулугу ошо жактан. А биздики болсо сен айткандай жок. Эми азыр баягы чындап эле Абдулдак айткандай азыркы мезгилде ошол жанагы замандын агымы жакшы негизгиси, бирок баягы ошол деңгээлде алып кете албай атканыбыз чындык ал. Буйтуң көп да. Ошондой жерлер бар. Ал туура эми Мына карап коюң. 9 айрык дегенди жөн койгон эмес Токтогул. Бул 9 жыл темсиреп жүрсө керек. 9 айрык. Себеби 7 жылга кесилген. 5-жылга келиш керек эле. Бул 7-жылга чейин темсиреп калган го. Ошон үчүн 9 айрык деп коюлса керек. Эми азыр мына ушул биздин Актаңдай телегөрчөсүндө деги эле биздин өзүнүн үйдүн казынасында маркум менин атам ушул өнөргө дагы комузду үйрөткөндө дагы мага көбүнчө ушул Тобул Токтогулдун баягы чыгармаларын, күйлөрүн чертип үйрөтөр эле да. Андай казынадан ушул менин атамдын Токтогулдун аткарган чыгармаларынан угуп көрөлү бирөөсүн. Toktogul bir gün Namangan şehrine aralap gelecekse tanış çayganası var iken Toktakuneke çay demlep veremen dep çakırıp kalat burulup tokum çaykanaga kiret deyt. Çalıp oturun Toktakuneke degende bayağı çaykanadagı çaykaması deyt. Ya şüllesi denen bolsun dep kalktır. Anda tokum yün koşup aytırgan yerdi. Hay 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 hay. Güdüm baş çaykamaz jigitinge jigit bola yaşner seni baykavan. Güdüm baş çaykama köpçülük elgen aytama. Oydu koy döngü bas oydu bas. Ten kurbuna koşuluva ten deşip oynap kumarcas hay 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 hay. Atın gülük bolgunsun, açtan toydun kalgansın, onun gülüktügü befayda. Katının sulu bolgunsun, arkırap betten algansın, onun sululuğu befayda. Hay 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 hay. Karagaydın butağına kayrı balım ne fayda. Hayran canın ötken son katının ilaç befayla hay 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 hay. Yez dardalı çeçen toplamaz köpkön boyduk tündemez.
Oymoqtu qatın işkemese, oynoştul qatın işkemez. Hay 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 dep koygan eken. Кадырлуу телекөрөрмандар, сиздер Актаңдай телекөрсөсүн көрүп жатасыздар. Актаңдай телекөрсөсүнүн коноктору бүгүн Тоо булбулу Токтогул акын жөнүндө кеп куруп берип атышат, күүлөрдү чертип атышат. Буюрса мына эмки жылы Тоо булбулу Токтогул 150 жашка толмокчу. Менимче азыртан эле даярдык көрүлүп жатса керек, бирок кандай болот, кандай болгон чакта дагы менимче Маданият, маалымат, туризм министрлиги, ошол тараптагы биздин жетекчилер деги эле эл журт көбүрөөк ушуга көңүл буруш керек да. Биздин өлкөдөгү өнөр ээлерине көп көңүл буруш керек деп ойлойм. Ошонун ичинде биздин элдик канал эл-тр такай ушул улуу залкарларга токтоп келе атабыз да. Анда Бекболоттон дагы бир чыгарма угалык. Эми Токтогул атабыздын күүлөрүн мына Миң кыял, Тогуз кайрык бул күүлөрү бүт эле мындай комузчулар ойноп жүрүшөт. Ошондой эле андан тышкары оркестрлардын коштоосунда аткарылып жүрөт бул элге таанымал күүлөр да. Эми ушу Токтогул Сатылгановдун дагы бир күүсү бар, кичинекей мындай балдар үчүн. Торгой менен Турумтай деп. Анда ошону чертип берейин. Чоң рахмат. Мына жакшы күүлөр, бул жаштар биздин келечек нээлери, наристелерибиз дагы ушул комузду, ушул күүлөрдү үйрөнүп чоңоюп келип атышат. Менимче сиздердин артыңыздардан дагы чоң жоон топ келе атат буюрса. Эми көрсөтүү деле соңуна жакындап калды. Абдулда аке ошо аягында дагы бир кошумча айта турган кеп бар чыгар деп ойлойм. Эми Токтогул жөнүндө менде өзүнчө жанагы кум төрдүн алдындай да. Мына бул 25 жыл болду эми Токтогулдун изилдегениме. Көптөрү чогулган, ушунун теледен берип элге жеткизе албай атамын да. Мүмкүнчүлүгүм жок бу. Жана азыр адамдардын колу тийбейби телекамераны. Себеби өлбөгөн пенде болбойт. Эртең бүрсүңүрү Азраил мөөнөтүң бүттү десе айдап кетип калат да. Ошол жайын алып жазып караш керек да. Менде болгонундагы. Эми 150 жылдыгына карата муну жөнөкөй эле өткөзүп көздү жумуп коюш болбойт. Токтогул. Ошон үчүн бүткүл Кыргызстандагы жаш чыгармачылык коллективдин башын бириктире турган Токтогулдун тою. Аны келип алып эле 10 жылкы сой, 40 койду сой деген эме илгеркидей болбойт. Ошону Токтогулдун алдынан өткөзүш керек. Ошолордун ар бир сынактарды туурабы? Бир эле 9 кайрык эмес, жалпы башкалардын дагы Токтогул бир эле 3-4 күн эле четкен эмес. Ошол эл четкен Айдар Алынын көйлөң күсүнөн баштап 400-500 күн четкен нерсе. Анын эң кыйындыгы комузду бирге бет туруп, анага ырды кошуп койгон. Муну Теңирим өзү берген. Анда кем болуп жатканда, азыркы талашкан кум төрдүн алдындай. Ошону чыгарып өзү 33-жылы февраль айында кетиптир, кайтыш болуптур. Ал эми Керимбайды жамандап келдик го.
33 жылы Курбан айт күнү кетиптир. Бул дагы. Экөө 1 жылда кеткен. Бирок бир жери бар. Ушуну имамдардан, анаяқта ибадаттардан сурап атып чарчадым. Курбан айт 33 жылы качан келген? Ажыга жылда каттайсыңар. Алып келгилеши календарын. Ошону биз сакташтырып коелу. Мына бир жери билинбейди. Токтогулдун душманы катары, тап душманы катары балайбыз. Керимбай андай эмес. Керимбай деген революцияны колдогон киши. Өзүнүн кетмен төсүн сактап калган киши. Уяты бар киши. Кыргыздын эмесин мамлекеттүүлүгүнүн түптөөгө активдүү катышкан киши. Эң туура. Анда ушул бүгүн келип биздин Актаңдай телекөрсөтүүсүндө Тоо булбул Токтогул акын жөнүндө эскерип, өзүңүздөрдүн оо пикирлерди айтып бергениңиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Дайыма аман бололук. Дагы элдин ичинде катылып жаткан, чыкпай ошол аттагы кыргыздын кыйырына кеткен инсандар айтылбай көмүскөдө калып кетип атат акыркы мезгилде. Баарына ошол чогуу кайрылсак деген ойдобуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен Актаңдай телекөрсөтүүсү соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.